Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. İnşallah bugün biz şu en çok bir tema, maşallah tema şunday. Şeriatımızda darulanuğa uluk saat olsa siz menen bizning ulu kudretli Allah'ımız ne diye bizge darılanın hüküm kılgandığı turasında jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ülgülü uşul jönündө bizge aytkan okuyalars jönü bolmokçu. Oşol menен birgele uşul aram nerse menен darılan mümkün emes ekendigi turasında karаңыз. Bul hadis Abu Hurayradan gelet eken. Oşonda эле bul Buhari'de jana Muslim'de gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabası Abu Hurayradan gelgen rivayatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qaysi bir oorunu Allah jürötpösün sözsüz anın arkasında anın davasınca şifa jolunda jaratkan dep aytat. Oşonda эле dagы hadistin toluktosunda har bir oorda şifa var. Kaçan şifa же болсо oşo oorunun şifası oorunu tapkanda al Allah'tın kavlası menen şifa berет дейт. Demek subhanallah karаңыздар. Sözdün negizgi manisi emne dese albatta subhanallah siz oorup atkan ooruda şifa var. Je bolsa kırgızlar aytmakçı har bir adamdın bir oliyası var deydi. Demek siz izlenişiniz gerek. Siz şu ooru jönündө ойлонуп атканыңызда, oorup атканыңызда siz darысын izleşiniz gerek. Meyli kayсы жол менен болсун. Subhanallah unutпашыбыз керек экен. Darılanуу bu takdira karşı emes. Ошондой эле дарылануу дагы бул Алланын жана пайгамбардын өкүмү. Ден соолугубуз аманат болгон себебинен Алла Таала сиз менен бизге ушуну өкүм кылып атат экен. Allah Taala özü Kur'an'da jana suragıla bilүүчүлөрдөн дейт. Demek har bir oorunu bilүүчүдөн сурап, ошол эле доктурларыбызга биз дайыма айтабыз. Билесиздер өзү негизинде азыркы современный медицина дегенибизде албетте har bir kişi, har bir жаран, ошондой эле мен өзүн урматтаган адам жылына 2 жолу сөзсүз больницага барып көрүнүп коюшу керек. Ошондой эле субханалла керек болсо тиш доктурга да 2 жолу барып тиштерин каратып турганы жакшыраак деп айтабыз, билесиздер муну. Эми азыркы мезгилде баардыгы тең ушул жөнүндө мындай талашып тартышпайт, бирок ошондой болсо да көпчүлүгүбүз ошол нерсени кылбаган себебинен эртеңки мындай бир оңтойсуз жана ушундай айыкпаган ооруларга туш болуп калышынын себеби деп ойлойбуз. Ошол эле мезгилде рукия аалымдар дагы айтышат, же болсо дем салууда, рукияда кылып жүргөн мисалса, мейли баардык аалымдардын көз карашында ушул мусулман өзүн текшертип коюшу жакшыраак экен. Daha bir nersesi, oşo ruqyatçı, же болсо Kur'an menen darılоочунун жөнүндө келгенде, söz келгенде, мейли кайсынысы шариятта ылайыктуу болгон болсо, шариятка ылайыктуу болгон, же болсо исламдагы пайгамбарыбыз көрсөткөн туура жолго ылайыктуу болгон болсо, иншалла ошолорго барса сөзсүз шифа табат деп ойлойбуз. Жана башында айтканыбыздай, siz bilbeysiz, balkim bul moldaga barsa, tigi moldaga barışыңız mümkün. Бирок söz izdeniңиz, анткени себеп бир эмнекен бир молдого же болсо ушул нерседе бул жок деп баягы ар жак бер жака чуркабай жүрбөйм, ушул жерде жүрөм дей тургандар да бар. Бирок ушуну унутпашыбыз керек, субханалла, сиз кимден шифа табарыңызды билбейсиз. Балким доктурдандыр, балким субханалла рукиядандыр, балким бир табып калып дагы эмне болушу мүмкүн экен, шифа таап калышы мүмкүн. Ошол себептен Алла Таала ар бир ооруга шифа да жаратканын унутпайлы. Bir жолу бул Усама ибн Шарик радhiyallahu anhu'dan gelen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabalar aytat, men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in janında sahabalar başlarına kodum çimçikler konup durganda bolup, tüp düz boluşup Peygamberdi ugup oturuşkan eken deydi. Keyin ар жагынан бедуиндер, ошондой эле башка мындай айылдыктар келип пайгамбардын келип калышты. Жана алардын бирөөсү келип сурады: "О Расулалла, ey Allah'ın elçisi, bizge darılanış mümkünmü?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Albette darılangıla, kaysi bir oorunu Allah jaratpasın, albette anın arkasından dagı davasın же болсо şifasın jarattı. Bilgile bir gana nersenin şifası jok, al ne dedi? Karlık dedi. Demek subhanallah Allah bardık nersenin şifasını jaratıp atkan bolsa oorunu, ошол bir şifası jok nerse bul karlık. Karlık деген nerse emneken bul har bir jeриң ооруй берет экен, har bir nerse сага жакпай калат экен. Эми жаш эместигин унутпашың керек. Ошол мезгилде анын аркасында өлүм да бар экенин унутпашыбыз керек экен. Алхамдулилlah. Ошондой эле да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айтат. Сахабалардын бирөөсү келип: "Ya Rasulullah, bizge aytыңызчы, biz кылып аткан рукуяларыбыз, биздин дары ичип аткан дарыларыбыз, дарыланып ичип аткан, жана ошондой эле сактанышыбыз биздин тагдырыбызга каршы келбейби?" dedi.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям албетте силер бул кылып аткан нерсеңер дагы тагдырыңарда бар эле деди. Демек, субханалла, биздин даарыланышыбыз, биздин изденүүбүз дагы бул тагдырдагы бар нерсе, албетте бул шариятыбызга каршы болбой турган нерсе экен. Урматтуу бир тууганым, эгерде сиз даарыланууну каалаган болсоңуз, билиңиз, ошол нерсе даарыланып атканыңызда, ошо даарыланууга ниет кылып атканыңызда, сиз ниетиңизди оңдоңуз. Биринчиси, Аллах Тааланын берген ден соолугун, аманат катары берген ден соолугун сактайм. Экинчиси, субханалла, ушул берилген өмүрдү ошо ден соолугум боло турган болсо, иншаалла жакшы бир амалдарга коротуш максатында, ошондой эле эртең кыямат күнү Алла Тааланын алдына барганда жооп берүүнүн жеңил болушу үчүн даарыланып атам деп ниет кылышыңыз керек экен. Саад ибн Ваккас радhiyallahu anh айтат: мен ооруп калдым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мени көргөнү келди. Же болсо билесиздер, оорууну көрүш бул сүннөт болуп эсептелет. Ошондой эле ооруну эртең менен көрө турган болсо 700 миң периште, түштө бара турган болсо 700 миң периште, кечинде караңгыда да бар көрө турган болсо 700 миң периште ошол ооруну зыярат кылган адам үчүн дуа кыла тургандыгы жөнүндө хадистер бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканы бар. Эми караңыз, пайгамбар мага кел дейт. Жана менин ушундай бир пайгамбар саллаллаху алейхи колун дейт, ушо төшүмө, ушул жерге төшүмө коюп туруп койду дейт. Мен анын колундагы ушундай бир салкын нерсени сездим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: Саад ибн Ваккас, сен чындыгында жүрөгүң оорукчан болуп калган турбайбы? Харис ибн Калде из Сакифа деген эмеге бар, Сакифтик бир Харис ибн Калде деген дарыгерге барган. Ал дарыгерлик менен, табыпчылык менен алектеген киши. Ага айткын, ал 7 түрлүү хажба курмасы, Мединанын курмасын болгон хажбадан алсын, аны данеги менен кошо жанчып туруп, сага сууга эзип туруп ичирсин деди. Демек, субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү дагы ден соолук эмне экен, пайгамбарыбыз ушундай пайгамбар болгон себебинен билесиздер, пайгамбарыбызга көптөгөн кереметтер болгон, ошонун бирөөсү дагы пайгамбарыбыз дагы адамдарга рекомендация берип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай кылгын, тигиндей кылгын, бул ичкин, муну жегин деп турат эле. Бул жерде болсо 7 курманы жанчып туруп жегин. Бирок жөн эле эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу Саад ибн Ваккаска айтып атат экен: сен ушундай адамга Харис ибн Калда деген Сакиф уурусундагы бир үйдөгө жөөткө жөнөтүп аткан. Алымдардын көз карашында, эгерде сиздин даарыланып аткан адамыңыз мейли башка динде боло турган болсо дагы даарылануу болот экендигин, ошондой эле анын даарысын дагы субханалла билген адам жасаган жакшыраак деп айтып атат экен. Алхамдулилла, урматтуу бир тууганым, сизге мен айтайын деген максатыма жетип калдым иншалла. Эми караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде ажбаны курмасын данеги менен кошо жанчып туруп, сууга эзип туруп ичирсин сага. Бирок кандай десе дозировкасын баягы табып жакшыраак билет дегендей кылып жөнөттү. Эми ошол эле мезгилде азыркы заманда биздин да көптөгөн даарыларда эмнекен күмөндүү нерселер бар экен. Күмөндүү нерселер менен даарылануу шариятыбызда жакшы эмес болуп эсептелет. Ошонун бирөөсү бул харам нерсеси менен даарылануу. Харам дегенибиз кайсы десек, азыр хадистерге токтололу иншалла. Бул Тарик ибн Сувайд деген сахабадан келет экен. Качан дейт, Тарик радhiyallahu anh пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан хамыр туурасында, арак туурасында сурады. Кийин дагы сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага кылбагын муну ичпегин, же болсо муну менен даарыланбагын деди. Кийин мен сурадым дейт. Тарик сурат экен: о Алланын элчиси, ал аракта, ичип аткан арагыбызда шифа бар да деди. Же болсо биз аны менен даарыланабыз да деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: жок деди. Бул арак ичүү, бул даарыланууга жатпайт, тескерисинче бул оору алып келет деди. Демек, субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачуусу келип айтып аткан. Мурунку замандарда да, азыркы да мезгилдерде кээ бирлер жүрөгүң ооруса, же да бир ушундай бир давлениең түшүп кете турган болсо, тигиндей мындай дешип, кээ бирлер баланча грамм ичип коюш керек деп өзүн өзү алдап жүргөндөр бар. Жок, ал адам тескерисинче акырындан 100 граммдан 50 граммдан ичип отуруп, акырын алкаш атына канып, өмүр бою арак ичип кала турган болуп, акырын айнып өлгөндөр көп болуп көз карашыбызда, биздин көзүбүздө субханалла канчасы айнып өлгөнүн көрдүк. Демек, субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын айткан нерсесинде эмне бар экен? Аракта эч кандай шифа жок экен. Мейли спиртной нерсесинде шифа жок. Эгер фыкh алымдарына карай турган болсок, эмне экен, анын ичке кириши
күнөө боло турганын айтат. Же болбосо ичке арактын кириши харам болуп эсептелет. Бирок эми азыр айтышыңыздар мүмкүн, биз аны ичпей эле азыр антисептик кылып колдонуп атабыз, канча машинелерден бар бүт нерселер жүрөт. Бул тема башка тема. Анткени себеп кээ бир адамдар ошону даар деп ичкендер бар. Эгерде сыртка эме турган болсо, жанагындай бир микробтон өлтүрүш үчүн боло турган болсо эч нерсе эмес. Бирок ичке ичип өзүн өзү алдап, мен даар ичип атам деш шариятта арам боюнча кала берген экен. Bir darıger Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sorat etken. Ey Allah'ın elçisi, biz bakanı darı katar koldansak bolabı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Жоқ dedi. Al bolboyt dedi. Emneken anı Peygamber öldürüp anı subhanı darı kılganга tıygan eken. Demek subhanallah bilişimiz gereken azırkı mezgillerde kızıl bakan, kızıl birdemke baka, ушундай baka deşip köpçülüktörü ошо бакалар менен дагы даарыланып жүргөндөр бар. Бирок шариятыбызда арам нерседе бул менен дары болбойт экен. Билишибиз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси Абу Давудта, Насаиде келип аткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир эле хабистен хабис ар бир эле бузулган же болбосо ушундай сасык нерседе, ошондой эле субхана нажас болгон нерседе шифа жок деп айткан экен. Билиңиздер, ислам дини эмне экен? Таза дин экен. Алла тайып, Алла өтө таза, өтө жакшы экен. Алла таала назиф, ушундай таза, Алла таала назифа, жакшы таза нерселерди жакшы көрөт экен. Ошо себебинен билишибиз керек экен. Биздин иманыбызда дагы даарда да керек болсо да биз ден соолугубузду сактап калалы деген максатта арам нерсени жебегенибиз жана ошо менен даарыланбаганыбыз жакшы экен, эгерде биякта адал нерсе турган болсо. Elhamdülillah, ошондой эле Абу Дардадан келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага ушундай деп айтты дейт. Чындыгында Аллах оору жаратты. Оорунун аркасында даарысын жаратты. Ошондой эле Пайгамбар айткан, демек дейт, силер таза нерсе менен даарылангыла, бирок арам нерсе менен даарыланбагыла деди. Elhamdülillah, mına ушул пайгамбардын айтканынан белгилүү болду. Биз арам болгон, күнөө болгон жолдор менен өзүбүздү даарылабаганга аракет кылышыбыз керек. Ошонун бирге эле субханалла жанагында бир көз ачыктарга, ошол эмесде субханалла азыркы заманда канча деген ушундан бир туура эмес, билбеген нерселерге барып даарыланып жүргөндөр көп экенин дагы боюнга алышыбыз керек экен, elhamdülillah. Кийин Hazret Umar радыйаллаху анху айтат, мен уктум дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан уктум. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уктум дейт. Мен бүгүндөн баштап дейт, арам нерсени менен ошондой эле субханалла жанагындай бир ар кандай түшүнүксүз бир ырлар менен даарыланууну тыйдым деди. Демек билишибиз керек экен, кимде ким ушул амалдарга көңүл буруп жашай турган болсо, өзүн ар кандай белгисиз бир билинбеген нерселер менен даарылоодон тыйып жүрө турган болсо, албетте жакшылыкка жетет. Анткени билишибиз керек, Алла таала Куранда эмнекен күнөө иш менен сооптуу иш айырмаланып калды дейт. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, арам менен адал белгиленип калды, анын ортосунда күмөндүү нерселер бар, ошондон да сактангыла дейт. Бизде көпчүлүк такыба адамдар эмнекен көп тамак ичиш, тамактан дагы кайсы бир нерселерден дагы өзүлөрүн тыйып, ушул нерсе күмөн нерсе бар болуш керек, ушундай спирт бар болуш керек, ушундай нерсе чочконун майы болуп калышы мүмкүн деген такыба адамдарыбыз да бар. Албетте алардын аркасынан ээрчип, иншалла биз дагы өзүбүздүн ден соолугубузга зулум кылып, эртең күндө бузуп албайлы деген ойду айткым келди. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.